Президенттин милдетин аткаруучу премьер-министр Садыр Жапаровдун $1 миллион келишимге байланышы жок экени айтылды. Мындай иштер алдыдагы президенттик шайлоого байланыштуу кимдир бирөөнү каралоо максатында жасалган аракет болушу мүмкүн деп болжолдонууда. Президенттин милдетин аткаруучунун маалымат катчысы Галина Байтерек Жапаров чет элдик лобби компаниялары менен келишимге барган деген маалыматка жооп берди. Биздин мыйзамдарга ылайык мамлекет жеке тараптардын өз ара келишимдерин көзөмөлдөбөйт. Андыктан мамлекет башчы бул сыяктуу келишимге кол коюшу мүмкүн эмес. Ага кол койгондор Садыр Жапаровдун атына жабынышы мүмкүн. Башкача айтканда, президенттин милдетин аткаруучунун бул документке эч кандай тиешеси жок. Буга чейин Foreign Lobby Report сайты АКШнын юстиция министрлигине таянып, Жапаров башында турган Кыргызстандын өкмөтү Dickens Madison Canada компаниясы менен экономикалык каачылыкка байланыштуу эл аралык жардам алуу максатында $1 миллион келишим түздү деген маалымат жарыяланган. Серепчилердин айтымында, мындай кызмат көрсөтүүлөр демократиялуу өлкөлөрдө өнүккөн, дүйнөлүк практикада кадыресе колдонулат. Бирок бизде мындай кызматтарды колдонууга мыйзам жол бербейт. Бирок Ренессанс деген компаниянын ата балалар окшойт, ошолордун кичүүсү баласы айтып атат, ошондой келишим бар деп ал тастыктап атат. Алардын биздеги туура эмес жагы жеке компания мамлекеттик саясатка аралашып аткандыгы туура эмес. А негизинен бул нерсе нормалдуу нерсе. Кыргызстандын президентинин милдетин аткаруучу Садыр Жапаров экономикалык кризистин айынан эл аралык жардам алуу максатында өз кызыкчылыктарын сүрөш үчүн 30 октябрда Израилдин мурдагы аскер чалгынчысы Ари бен Менаш менен макулдашты. Кыргыз тарап $500 000 төлөгөнү документтерде тастыкталды деп Foreign Lobby Report сайты жазган. Чынында бул келишимге Бишкекте катталган Ренессанс агрардык өндүрүш корпорациясынын ээси Абдыманав Карчыкаев кол койгон. Калган $500 000 төлөйсүң, анан биз ковидке карата $600 миллион алып келебиз. Будущий президентиңер, премьер-министриңер менен бизге встреча кылып бергиле деген кайрылуу жазган. Пока акчаны менен төлөмөйүнчө бир дагы инвестор бияка келбейт. Булар прямой инвесторлор эмес, инвесторлор менен булар консалтинговый компания договор түзүшөт дагы, бул акчаны бизге түшүрүп берет. Ал арада $1 миллиард насыялар өлкөдөн 1993 жылдан 2002 жылга чейин мыйзамсыз алынган. Кыргыз Республикасынын алтын валюта резервинин бир бөлүгү эл аралык банктарга күрөөгө коюлган. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматынын маалымат кызматы кабарлады. Тамак аш, жеңил жана өнөр жай, фармацевтика, тооген өнөр жай, таштандыларды кайра иштетүү, заводдорду куруу жана башка тармактарды өнүктүрүү шылтоосу менен чет өлкөлүк банктардын өкүлдөрү менен жең учунан сүйлөшүп алып, чет өлкөлөрдөн насыя каражаттарын алуу боюнча коррупциялык схеманы уюштургандыгы аныкталды. Ошентип, иликтөөнүн корутундусунда айтылгандай, Кара-Балта тоо кен комбинаты ачык акционердик коому, Жүйөк жолу ачык акционердик коому, Казкоммерцбанк, Жылдыз ачык акционердик коому, Кыргызпотребсоюз, Жанар ачык акционердик коому, Чүй агро өндүрүш компаниясы, Алатоо мейманкана ресторандар комплекси, Кыргыз агробизнес компаниясы, Буудай мамлекеттик ишканасы Кыргызстандын өкмөтүнүн кепилдиги менен жалпы суммасы $1 миллиард AQSh ашуун суммада 40тан көп насыя алган. Аталган компаниялар насыя алууда күрөө катары өлкөдөгү алтын резервинин бир бөлүгү көрсөтүлгөн. Бирок алынган насыялар өлкөгө келбей, чет элдик банктар менен өз ара макулдашылып, башка өлкөдөгү банктарга которулуп турган. Андан кийин насыя алуучу ишканалар банкрот деп табылып, жоюлган. Ал эми чет өлкөлүк банктар насыя төлөгөндөн кийин күрөөгө коюлган алтынды алып кетишкен. Тергөө учурунда мамлекет жеке насыялар үчүн ушул күнгө чейин насыя төлөп жаткан фактысы дагы аныкталды. УКМК жазык кодексинин 319 беренеси боюнча сотко чейинки териштирүү баштады. Сөз болуп жаткан ишканалар УКМКнын бул билдирүүсүнө жооп кайтара элек. Адистердин айтымында, аталган компаниялар алган каражаттар мындан да көп болушу мүмкүн. Аларды жоопко тартуу оңой иш болбой тургандыгын айтышууда. Ал өлкөнүн карызы. Ал деген сөз сиз менен биздин карыз. Өлкөнүн мамлекеттин акчасы жок. Элдин гана акчасы бар. Ошол элдин мойнуна түзүлгөн илинген карыз. Төрөлгөн бала бизде азыр $900 карыз менен төрөлүп жатабыз. Элестетсеңер, ошондуктан бүт ошол уурдалган акчалар
тилекке каршы мамлекеттин карызы болуп эсептелет, ага Кыргыз өкмөтү гана жооп берет. Финанс министрлигинин соңку маалыматына караганда, бүгүнкү күндө Кыргызстандын мамлекеттик карызы тышкы жана ички карыздарды кошкондо 4,18 миллиард долларды түзөт. Президенттин милдетин аткаруучу премьер-министр Садыр Жапаров аталган каражаттарды ички ресурстардан эле төлөөгө мүмкүнчүлүк бар экенин билдирген. Соңку учурдагы жарыяланган экономикалык мунапыска ылайык, көмүскөдө калган миллиондор кайтарылып, коррупция менен байыгандар казынага каражаттарын өткөрүп беришүүдө. Айжигит Матраимов, Калыс Бактыбеков, 7 канал, Бишкек.